Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 6 июнда мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовду кабыл алды. Өлкөнүн каттоо эсепке алуу системасындагы азыркы кырдаал, аны өнүктүрүүнүн, оптимизациялоонун жана модернизациялоонун болочогу талкууланды. Мамлекет башчысы региондордогу калктын турмушунун сапаты, алардын социалдык экономикалык өнүгүшү көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын, анын ичинде кыймылсыз мүлккө, унаа каражаттарына болгон укукту, айдоочулар курамын жана жарандык абал актыларын каттоонун сапатын түздөн-түз байланыштуу экенин белгиледи. Түндүк ведомстволор аралык электрондук аракеттешүү системасын киргизүү боюнча процессти тездетүү жана электрондук башкарууну жылдыруу аркылуу өлкөнү өнүктүрүүнүн санариптик негиздерин илгерилетүү, 2019 жылы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында мамлекеттик каттоо кызматы ишмердигинин негизги багыты болушу керек экендиги белгиленди. Бул милдетте Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети менен тыгыз байланышта биргелешип ишке ашыруу зарыл. Маалыматтык ресурстардын заманбап санариптик технологияларды колдонуу менен тыгыз байланышына негизделген натыйжалуу каттоо эсепке алуу системасын куруу, аны туруктуу өнүктүрүү жана өркүндөтүү мамлекеттик каттоо кызматынын жакынкы болочоктогу негизги милдеттеринин бири болушу керек деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ал керектөөчүлөр үчүн кызматтардын сапатын жакшыртууга жана өнүктүрүүгө багытталган каттоонун бирдиктүү, натыйжалуу, корголгон, шексиз жана олуттуу системасын түзүүнүн маанилүү экенин баса белгиледи. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков региондорду өнүктүрүү саясатынын алкагында маалыматтык күркөлөрдүн тармагын өнүктүрүү аркылуу мамлекеттик кызматтардын облустардагы калк үчүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле калкты тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, убакыт чыгымдарды жана коррупциялык схемаларды азайтуу максатында керектөөчүлөр менен каттоо органдарынын кызматкерлери ортосунда байланышты азайтуу боюнча милдеттер коюлду. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов жаңы калкты тейлөө борборлорун куруу боюнча пландарды, маалыматтарды санарипке которуу жана жаңы үлгүдөгү мамлекеттик маанидеги документтерди киргизүү боюнча пландары тууралуу маалымат берди. Андан тышкары кадастр системасын жана кыймылсыз мүлккө менчиктик каттоо системасын өнүктүрүү тууралуу маалымат берилди. Алмаз Мамбетов мамлекеттик каттоо кызматынын калктын жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөргө өтүү процессине даярдык көрүп жатканын билдирди. Жаңы күбөлүктөрдүн баасы 2 эсеге арзан болот. Буга чейин бул иш менен жеке менчик компания алектенчү. Эми бул долбоорду мамлекеттик каттоо кызматы ишке ашырат, деди ал. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы жаңы айдоочулук күбөлүктү киргизгенге чейин бул документти биринчи жолу же жаңыдан алып жаткандар үчүн убактылуу айдоочулук күбөлүк киргизилерин баса белгиледи. Алмаз Мамбетов жарандардын жүгүн жеңилдетүү үчүн мамлекеттик кызматтарды оптимизациялоо жүргүзүлөрүн, ошондой эле өлкөнүн калкты тейлөө борборлорунда мамлекеттик кызматтардын жаңы түрлөрү кошумча киргизилерин кошумчалады. Тышкы иштер министрлиги түрк элчисине нота тапшырды. Бул туурасында министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Туркиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Женгиз Камил Фырат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине чакырылган. Маалымат болгондой, кечээ 5-июнда Сокулук районунун Орук айылында кыргыз жарандарынын ортосундагы тиричилик жаңжалды жөнгө салуу боюнча укук коргоо жана жергиликтүү органдарынын эл менен жүргүзүп жаткан иштеринин жүрүшүндө элчинин ошол жерде болушуна байланыштуу түрк тарабына министрликтин нотасы тапшырылды. Бүгүн 6 июнда Тим Женгиз Камил Фырат мырзаны кабыл алып, өз аракеттери менен Кыргыз Республикасынын ички иштерине кийлигишпөөгө, сабырдуулук көрсөтүп, Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарын сыйлоого чакырды деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, 2019 жылдын 5-июнунда Сокулук районунун Орук айылында кыргыз жарандарынын ортосундагы жаңжал чыккан. Ал жакка элди тынчтандыруу үчүн тартип сакчылары барган. Ошондой эле түрк элчиси Женгиз Камил Фыраттын дагы барышы социалдык тармактарда талкуу жараткан. Көпчүлүк элчи мамлекеттик ички саясатка киришип жатканын айтып, бийликтен элчи мырзаны тартипке чакырууну өтүнүшкөн.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Батукаевдин ишине байланыштуу адамдык ар намысыма шек келтирген материалдар чыгууда деген таризде Апрель телеканалына жана айрым гезиттерди сотко берди. Бул тууралуу өзү Facebook баракчасына жазды. Батукаев боюнча бир жактуу каралап жалган маалыматтарды тараткан үчүн Апрель телеканалын жана кээ бир гезиттерди сотко бердим. Апрель телеканалы бир топ убакыттан бери тынбай мени текшербеген жана далили жок маалыматтарды таратып келет. Анткени акыркы убактарда берилген маектериме Батукаевдин бошотулушу тууралуу Атамбаевдин түздөн түз катыштыгы бар экендигин далилдеп айтып келгем. Ошого териккен Атамбаевдин телеканалдары жана айрым Атамбаевга жан тарткан гезит сайттар мурда мени кандай негизсиз каралап келсе, бүгүн да ошол негизсиз кароолоону улантып келе жатышат. Эми бул мыйзамсыз иштери үчүн мыйзам алдында жооп бериш керек. Мен Батукаев маселеси боюнча 6 жыл бою кээ бир прессалардын бир жактуу кароолоосуна, жалган жалаасына жооп катары алардын бир нече жолу сотко берүүгө аракеттенгем. Бирок ал доор Атамбаевдин доору болгондуктан соттор ишти карабай качырып коёр эле. Мен эркиндик үчүн күрөшкөн, кыргыз демократиясында жаштыгымды, күчүмдү арнаган, өлкөдө туңгуч укук коргоочу адам катары ММКдан сөз эркиндигин колдойм. Бирок ММК өздөрүнүн берилген бул артыкчылыктарын курал катары пайдаланбаса, журналисттик алтын эрежелерин сактаса деген тилектемин. Мен муну менен айрым журналисттердин кесепетин баардык журналисттерге акарат айтуудан алысмын. Өз ишин мыкты билген журналист улан кыздардан учуубуз кур эмес. Бирок кээ бир массалык каражат өкүлдөрү менин укугумду тебелеп, менин аброюма, адамдык ар намысыма шек келтирип, бири $100,000, бири $200,000 акча алган деп каралап басынтып келет. Мен өзүмдүн актыгымды мыйзам алдында коргоо үчүн ушундай кадамга барууга аргасыз болдум. Айтылган же жазылган сөздөрдүн далилдүү болуп, адамдын кадыр баркын тебелебегендей болуш керек. Ар бир маалымат каражаттары мыйзамды сыйлап туруу абзел. Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы Ничке Сай айылындагы кичинекей көпүрө 18 миллион сомго бүткөрүлгөн. Бул тууралуу жеринде барып таанышкан депутат Элвира Сурабалдиевага тургундар нааразы болуп билдирди. Бул көпүрө 2017-жылы башталып, 2018-жылы гана аяктаган. Бизге транспорт министрлигинин райондогу өкүлү 18 миллион сомго бүткөрүлгөнүн айтты. Бирок анча каражат кетиши мүмкүн эмес эле. Тиешелүү органдар текшерүүгө алып, кандайдыр бир чара көрүлүшү зарыл деп билдиришкен жергиликтүү тургундар. Ал эми эл өкүлүнүн маалыматына таянсак, 28 жылда Кыргызстандагы жолдорду оңдоого 2,5 миллиард АКШ доллары грант жана насыя катары келген. Бирок алардын максаттуу пайдаланылбай жатканына депутат айым нааразы. Бул эртең күнү кулайт, нар жагына суу кетет, 18 миллион сомдон да кол жүк салышыбыз керек.